Арыл улут өкүлдөрүн өз кучагына камтыган Кыргызстан бүгүнкү күндө толеранттуулуктун символу катары эсептелинип келет. Чындыгында эле бүгүн республикада 80ден ашуун арыл улут өкүлдөрү жашап жана эмгектенишет. Алардын ичинде күч менен көчүрүлгөн кавказдыктар да бар. Бүгүнкү биздин программада ошо кавказдыктардын ичиндеги Карачай улутунун маданиятына жана алардын тарыхына баян салып сар эсеп кылып көрсөк. 43-жыл ноябрь айда соғыштуу убактысында бул жерге Карачайдарды спецпереселенистеп көчүрүп келген. Бул жерге келип туруп Карачай улутту бөлүп, үй-бүлө кылып туруп, кыргыз улуттардын үй-бүлөсүнү бөлүп берген. Бул талай убактынан кыргыз туугандар Карачай туугандарын аукатын берип, жаткан канасын берип, колдон келген жардамын берген. Ошентип күч менен көчүрүлгөн Карачай улуту ала тоону мекендеп, кыргыздар менен туугандашат. Сен Карачайсың, сен башка улусуң деп мен школада да окудум, институтта окудум, көп жерде да иштедим, азыр көрдүңүз генеральный директор, бир мал эшиткеним жок. Карачайлар негизинен айыл чарба жумушуна жакын келип, эмгекчилдиги менен айырмаланат. Татархан Аджиев кара жумуш түйшүгүнөн качпай, иштеген тиштейт дегендердин катарында. Нет, туда, на место. Не темный? Күн чыккандан талага шашылган Татарханды үй бүлөсү таңкы тамакты гана көрө алат. Так, кызым, мен кеттим талага. Жумуштарды бүттүрүш керек. Сен үйдү кароо. Жакшы. Biz Карачай улутту билгени ошол мал, ата бабабыздан келаткандан мал менен чоңойгонбуз. Ошол себептен азыр деле мал кармап, ошол малга тоют, чөп, жем дайындап, жерин ошол менен иштетип. Ошол аракет бизде оюбуз эмебиз. Балдарды чоңойтуп, балдар эметсе, Ассаламу алейкум. Кандай эк болот? Жумуш болуп атабы? Болуп атат. Иш берген жокпу текин? Бузулган жокпу? Жок. Эс алгыла, обедиңизди ичип, чай пайыңызды ичип эс алгыла. Эртең дагы жумуш көп. Татархандын Карачай улутунан болгону жергиликтүү калк үчүн мааниси да жок. Анын адамдык сапатын, эмгекчилдигин баалаган эл эчак мамилесин сыйга айлантып, куда сөөгкө бурган. Эми ушул айылда 3-4 өкүл бала, кыз, анан өзүмү күйөө балам, алда кыргыз. Өкүл балдарыңыз кыргыздарбы? Кыргыздар, анан ушул раз өкүл аты коюп аткандан кийин өзүңүз түшүнгүлө, мамиле кылып көчөгө чыксаң эле кудага жолугасың. Ал себептен эч кандай проблема жок. Татархан бүгүн арыл улут өкүлдөрү жашаган айылында кадырлуу адамдардын катарында. Тамара Хасанова жолдошунун таң эртеден талаада жүргөнүнө көнүп да бүткөн. Анын айтуусунда жолдошу тамак ашты тандабай, келинчегинин жасаганын жактырып ичет. Себеби Тамара казан аякты арбалап, ар калктын тамак ашын даярдоодо шебер. Карачайда эт, анан камыр. Кыргыздарда эт, камыр. Ну, в основном бирдей эле, только сизде жилик, вот, например, жилик акасы только Карачайда, Казакта, Кыргызда экен. Башка улутта жок экен. Тарткан жилик бизиле. Только кыргыздар камыр менен тартат, а биз мындай эле тартабыз да, это эт, камырсыз тартабыз. Тамакты Тамарадай таттуу жасагандардын бири Карачай кызы Фатима да бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы биздин каармандар айтып өткөндөй, Карачай улуту менен кыргыздардын тамак аштары өтө эле бири-бирине жакын жана окшош келет экен да. Көбүнчө алар эттен биздин 5 бармак сыяктуу жасалат экен. Бирок биздин бүгүнкү каарманыбыз Фатима эже бизге Карачай улутунун дагы бир өтө даамдуу тамак ашын бизге жасап, көргөзүп сиздерге айтып бермекчи. Мен бүгүн сиздерге Карачайдын улуттук тамагы
Хычын жөнүндө айтып берейин кантип жазаларын. Хычын деле Карачай элинде борсоктун бир түрү, борсоктук сыяктуу ардактуу тамактардын бири. Тойлорго жазалат, жакшылык жамандыктарга жазалат. Өздөрү да ардактап жешет экен, сары май менен, каймак менен эң ардактуу тамактардын бири экен. Эми хычынды эң биринчиден эмне керек? Картошка менен жасашат экен. Картошка менен жасалганда картошканы ачып алып, тоголок боюнча же калгы менен орустар айткандай мурдире бышырып алып, анан кабыгын ачып, муну пюре жасайт. Андан тышкары алдын ала камырды жууруп ачытып коет. Камыр ачып бүткөндөн кийин мынакей ачылган камырды ачытып коет. Анан кийин кадимки эле борсок жасалгандай кылып, кичинеден кесип алып эле тоголоктойт камырды. Келиңиз. Ооба. Көрсөтпеңиз, мен да тоголоктошом. Келиңиз. Бириктирип туруп, анан кийин кайра оодарып, кичине муну түздөп коет, жалпак кылып. Анан кийин май ысыгандан кийин, десем, атам Карачай, апам кыргыз, атам илгерки согуш ортолоп калганда 43-жылы контуженный болуп, Ленинграддын астына контуженный болуп, анан кийин Кыргызстанга келген экен. Аушылатарла, кардан толсала, жол бегип калса да, эртен тамбыла, келет малбыла, деп жолга карайма. Эми билбейм, мен өзүм апам кыргыз болсо, Кыргызстандан төрөлсөм, паспортумда кыргыз деп жазылса, атүгүл менин өзүмдүн атам деле военный билет эле Карачай деп жазылбаса, өзүнүн паспортуна эле ушунчалык дилин берип Кыргызстанда көмүлдү да. Ошон үчүн кыргыз деп жазылган, биз кыргызбыз. Эми бул биздин каттаманы кандай кылып тарелкага салып сунса, ошондой сыяктуу экен да. Жакшынакай кылып жегенге ыңгайлуу болуш үчүн 4кө бөлүп, ортосуна сары май койсо болот. Же болбосо, сары май болбосо каймак негизинен. Каймак болбосо айран коюп койсо болот экен. Мына ошого малып чай менен жей турган тамактын бири экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жанатан бери биздин Фатима эже сиздер үчүн, биз үчүн аракеттенип жасап берген хычын тамагынын даамында татаар мезгил келип жетти. Анда көрөлүк. Жалпысынан кавказдыктардын кийими көргөндөрдү суктандырбай койбойт. Ал эми Карачай улутунун улуттук кийимдеринин ошол кавказдыктардын кийиминен айырмачылыгын байкоо үчүн ушул жерге келип көрүп отурабыз. Бул мен кийип турган жамчы деп аталган бул кийими, улуттук кийим атайын баарыбыз эле көнгөн кийистен жасалып, ичи. Сыртына болсо ушундай койдун терилери, жүндөрү жабышылат экен да. Бул жүндөрдүн мындай узун болуп тургандыгынын себеби анткени жаандын катуу жааган учурда ичине кирбей сыртынан сыйгаланып жерди көчтөй түшөт экен. Анын бул кийимдин дагы бир жакшы жагы, атка минип көбүнчө чабандар кийет экен дагы, жаанда болобу, суукта болобу, же күндүн ысыгында ысыкты өткөрбөйт экен дагы, абдан ден соолукка дагы пайдалуу экен. Ал эми ушул жамчыга, урматтуу телекөрүүчүлөр, атайын ушундай папак сыяктуу баш кийимдер жасалат экен да. Бул койдун атайын терисинен жасалып, башка ушундай кийилет да. Анан менин таң калганым бул нерсе болду. Күндүн ысыгында дагы, күндүн суугунда да ушул баш кийимди карачайлар кийип жүрөт экен да. Бирок эң жакшы жери бул ысыкты да өткөрбөйт, суукту да өткөрбөйт да баш кийим. Андан тышкары бул сиздер көрүп аткан баш кийим атайын черкескалар менен кийилип, Карачай эркектери, Карачай жигиттери конокко, меймандарга барганда кийилет экен да. Бул кара күлдөн жасалат дагы, натуралдык, накта койдун терисинен да. Момундай кийилет экен.
Карачай эркектер кийими 5 мет кара же кочкул түстөгү кездемелерден тигилип, белден бүктөмө болуп, ички курга байланып канжар илинет. Жеңдери узун жана жазы болот. Ал эми сыйга кийүүчү кийимдери чекмен деп аталып, кадимки биздин чепкендей тизиден узун, бирок денеге чипчия тигилип, анда атайын ок салуучу алтын же күмүш газирница болот. Баш кийимдер папак тери берк деп аталып, жүндөн жасалган. Карачай айымдарынын улуттук кийими 19-жылында толугу менен аныкталган. Көйнөктөрү фарша деп аталып, белинен этегине чейин тигиши жок болуп, бархат шолттон тигилет. Кызыл түстөгү кийимдерди урматтуу аялдар гана кийип, күмүш, камеран башкача айтканда кур менен бекемделген. Ал эми көйнөктүн үстүнөн саймалуу чыптамаларды кийип, алтын, күмүш топчуларды топчуланат. Ошондой эле баш кийимдер кыз келиндердин турмушундагы ордунан да кабар берген. Кыздар жылаң баш, алтын саймалуу топларды же жоолук салынса, балалуу келин кооздолгон кара жоолукчан жүрүшкөн. Зухра Шидакова Карачайдын каада салтын сактап, Кыргызстанга таратууда талыкпай эмгектенгендердин катарында. Ну, в общем-то, если сказать о карачаевском народе издревле, конечно, согласно даже, наверное, местоположению Северного Кавказа, Карачаево-Черкесской республики, допустим, там такая же прямая природа, примерно такая же, как в Кыргызстане, горы и равнины. И по своему, значит, рельефу карачаевскому люди издревле занимались земледелием и животноводством. Отличительной чертой карачаевского народа, я это говорю всегда с гордостью, является его трудолюбие. Зухра жетектеген ата журт уюму карачайлар менен эле чектелбей, кайрымдуулук иштери менен да белгилүү. Жакында Чүйдөгү Садовый айылына атайын спорт жай ачып, аны керектүү буюмдар менен каржылоого жетишишкен.